Ак Ордодо 2 адамды өлтүрүүгө шектүү жаран качып кеткен учурда жок кылынды. Буга чейин Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында Ак Ордо жаңы конушунда 2 адамды өлтүрүүгө шектүү 2006-жылы туулган жаран кармалган. Бүгүн 14-октябрь күнү Чүй областынын Кемин районунда кылмышты жасоо шарттарын, жагдайын кайра кайталап көрсөтүү берүү процессин жүргүзүү учурунда шектүү качып кеткен. Милиция кызматкерлери шектүүнү кармоо учурунда Кыргыз Республикасынын укук короо органдарына кызмат өтөө жөнүндө мыйзамынын 45-46 беренелерине ылайык кызматтык куралды колдонушкан. Натыйжада ал алган жаракатынан каза болгон. Бул факты боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлүүдө. Териштирүүнүн жыйынтыгы менен кошумча маалымат берилет. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Булак Сокол медиа. 7 жана 8 жашта болушкан Кара Балтада 2 өспүрүмдү сүзүп кеткен айдоочу кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 2025-жылдын 13-октябрында болжол менен саат 18:30 чамасында Кара Балта шаарында Чапаев көчөсүндө жүк ташуучу унаанын айдоочусу 1956-жылы туулган жаран түндүктөн түштүк багыты боюнча бара жатып жөө жүргөнү 2 өспүрүмдү 2018-2017 жылы төрөлгөн өспүрүмдөрдү сүзүп кеткендиги аныкталган. Жол кырсыгынын кесепетинен 2 өспүрүм окуя болгон жерде каза болушкан. Бул факты боюнча автомото транспорт каражаттарынын кыймылынын, аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу белгилери боюнча кылмыш иши козголгон. Айдоочу Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодекстин 96-беренесине ылайык кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тергөө иштери уланууда. Булак ЖТТВ KG. Президенттин карындашы Лазат Нуркожоеванын колун сыраган Автоаниль Сабырбеков куралды ок-дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү боюнча күнөөлүү деп табылып, 2 жыл 6 айга эркинен ажыратуу чечими чыкты. Бирок тергөө маалында камактагы мөөнөтү эсепке алынып, жазасы толук өтөлдү деп таанылды. Кылмыш жаза кодексин байыңзат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо боюнча кылмыштын курамы жок болгонуна байланыштуу акталды. 1 май райондук сотунун чечими менен Автоаниль Сабырбековдун агасы Тариил Сабырбеков дагы прокурордун тергөөчүнүн алгачкы текшерүү органынын ишине тоскоолдук кылуу менен 2 жылга эркинен ажыратылып, камактагы убактысы эсепке алынгандыктан жазасы өтөлдү деп эсептелди. Эске салсак, 2024-жылы 9-июлда Автоаниль Сабырбеков байыңзат ишине байланыштуу кармалган. Кийин анын агасы Тариил Сабырбеков жана бир нече киши кармалганы кабарланган. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Автоаниль Сабырбеков мыйзамсыз иш-аракеттерин жашыруу үчүн жогорку бийликтегилерден калкалоочу адамдарды табууну аракет кылган деп билдирген. Бишкекте жалган жеңүүчүлөрдү жарыялап, жеке баюуну көздөгөн лотерея уюштуруучулар кармалды. Бишкекте мыйзамсыз лотерея өткөргөн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу КМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, кылмыштуу топтун эч кандай уруксат документтери жок жана Кыргыз Республикасынын лотереялар жөнүндө мыйзамынын талаптарын бузуу менен Ош Сила фиктивдүү лотереясын өткөрүү жолу менен алдамчылык схемасы уюштурулгандыгы аныкталган. Тергөөнүн жүрүшүндө аталган лотереянын уюштуруучулары лотереянын катышуучуларынын акчасын алуу, жеке баюу максатында лотерея ойнотуп, анын жыйынтыгында жасалма жеңүүчүлөр аныкталганы такталган. Көптөгөн катышуучуларды тартуу үчүн лотереяда кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк, унаа, батир, жер түрүндөгү кымбат баалуу байгелер орнотулган. Ал эми жеңүүчүлөр атайын дайындалган жалган адамдар болгон жана бардык байгелер лотереянын уюштуруучуларында калган. Муну менен алар жасалма байгелер менен карапайым жарандарды адаштырып, алдамчылык иштеринен түшкөн пайданы көбөйтүшкөн. Ош Сила лотерея кеңсесинде жүргүзүлгөн тинтүү иштеринин натыйжасында буюм далилдери, лотерея билеттерин басып чыгаруучу принтер, тираж үчүн барабан, мыйзамсыз лотереяларда байге катары колдонулган автоунаалар, ошондой эле мыйзамсыз иш-аракетти тастыктаган документтер табылып алынган. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинин 4-бөлүгүнүн 2-пункту боюнча кылмыш иши козголуп, мыйзамсыз лотереянын уюштуруучулары кармалып, номер 21 тергөө абагына киргизилди. Учурда бул фактыга тиешеси бар бардык жагдайларды жана адамдарды аныктоо боюнча кошумча тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө деп жазылат маалыматта. Булак ЖТТВ KG.
Ушул аркамда турган эжекебизге жардам керек экен. Колуңуздардан келишинче жардам кылып ушул видеороликти максималдуу түрдө таратып кетиңиздер. Ушу 1,5 жылдан бери ушундай акыбалда жатат экен туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Эже, бул качандан бери ушинтип башталган негизи? 2022'den beri tutum kakşap olup kurt jegендей болуп чукуп жегендей болуп какшап ооруйт эле да. Анан 2022-23 вообще болбой калдым да. Азыр эми Аксап басып анан кийин 2024 төрөгөндөн кийин төрөйлөк деле баспай калдым да вообще. Нарона, берона, кыскасы балам деп операция жолунда жарыш демек алып келдим да. Ondan operasyon oldum 2024 Ağustos'ta. Bu yıl 1 yıl oladı da. эмнени каалайсың ушун? Hem şu alıp olamışsınız. Basıp geçişim gerekmiş. Onların geleceğini. Ondan yola düşünmek öyle. Allah'ım ушул шифа берсин эжеке. Шифа берет Кудайым. Ayağlık şu olsun gelecek. Манаста сынактан өткөрүү үчүн окуучулардан пара алган автомектептин кызматкерлери кырмалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, коррупциялык схема, транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбору мекемесинин Жалал Абад аймактык бөлүмүнүн кызмат адамдары тарабынан уюштурулган. Аталган мекеменин жооптуу кызмат адамдары жеке менчик автомектептердин инструкторлору менен алдын ала сүйлөшүп алып, практикалык сынактарын тапшыруу үчүн окуучулардан системалуу түрдө акча чогултууну уюштурушкан. Автомектептердин окуучулары акча каражаттарын 5 000 сомдон 10 000 сомго чейин ортомчу жарандарга өткөрүп беришкен. Алар өз кезегинде мекеменин кызматкерлери аркылуу сынактарды тапшырууда акча бергендердин оң баа алуусун камсыздашкан. Практикалык сынак тапшырган үчүн 10дон 15ге чейинки окуучулар бул коррупциялык схемадан өтүшкөн. Ал эми уюштуруучулардан мыйзамсыз кирешеси күн сайын 30 000 сомдон 50 000 сомго чейинки көрсөткүчтү түзгөн деп берилет маалыматта. Үстүздүү жылдын 10 октябрында козголгон кылмыш ишинин алкагында аталган мамлекеттик мекеменин кызматкерлери жана алардын шериктери жарандар кезектеги пара алып жаткан жеринен кармалган. Кармалгандар Кыргыз Республикасынын УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, иликтөө иштери уланууда. Булак ЖТТВ KG. Балыкчыда 14 жаштагы кыздын өмүрү кыйылды. Балыкчы шаарында өспүрүм кыз уксус ичип каза тапты. Бул тууралуу шаар тургундары билдиришти. Маалыматты Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы тастыктады. 2025 жылдын 7 октябрында саат 10:00 чамасында Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө шаардык ооруканадан билдирүү түшкөн. Анда Балыкчы шаарынын тургуну 2011 жылы туулган жаран уксус ичип ууланып, оор абалда жандандыруу бөлүмүнө жаткырылганы айтылган. Бул билдирүү балыкчы ШИИБдин материалдарды эсепке алуу журналына катталып, териштирүү иштери башталган. Тилекке каршы алган уулануудан улам 2025 жылдын 8 октябрь күнү Балыкчы шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө ал каза болгон. Учурда бул факты боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Булак Турмуш KG.